Ысык көлдө баласына болушкан ата окуучуну сабап салган. Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү факты боюнча текшерүү жүрүп жатканын Агартуу министрлигинен билдиришти. Ведомство окуя боюнча сабактан тыш учурда болгонун кошумчалады. Жогана дейме болбошту ана. Бирөөсү мурунда ошо. Азыр жолуш кылам кесип койма. Макулбу? Сен атыңа карайм, атаңын мүгүн чоңлап кетейин. Токмокто аял жарандык күйөөсүн өлтүрүүгө шектелүүдө. Милициянын маалыматына ылайык, шаардагы батирлердин биринде экөө айтыша кетип, 52 жаштагы аял 46 жаштагы кишинин көкүрөк тушка бычак менен сайып жиберген. Күйөөсү ошол жерден каза болгон. Бул факты боюнча иш козголуп, шектүү камакка алынды. 19 жаштагы Жокерден кургак учуктун ачык түрү аныкталды. Өздүк булактардын маалыматына ылайык, дагы Жокер КБ дене табы жогорулап, аскер бөлүгүнүн мед пунктуна кайрылган. 3 күндөн кийин Жокерден кургак учуктун ачык түрү аныкталган. Ал ооруканалардын бирине жаткырылды. Жигит өткөн жылдын сентябрь айында аскердик кызматка чакырылган деп билдирди редакцияга. Өткөн жылдын декабрь айында Жамыктын күзөт жана коштоп жүрүү департаментинин дагы 2 Жокерден кургак учуктун жабык түрү аныкталып, алар аскердик кызматынан бошотулган. Акыркы учур боюнча Жамыктын маалымат кызматы үн ката элек. Депутат өлкөдө шарп тарап жатканын айтып чыкты, бирок Айыл чарба министрлиги буга макул болгон жок. Табылды Муратбеков мал ылаңдап кээ бир жерлерде өлгөнү боюнча элден кайрылуу түшүп жатканын айтты. Айыл чарба министринин орун басары Мирбек Дүйшеев буга макул болгон жок. Бүгүнкү күндө шарптын расмий катталган учуру жок, деди Дүйшеев. Жалпысынан эпизодикалык абал бул күнгө көзөмөлдө. Министр дагы өз бул боюнча тапшырмаларды берген. Бизде мисалы 2 жылдан бери бул жанагы мал чарбасындагы 9 вакцинаны биз алдын ала 6 ай мурун алып, бүгүнкү күндө вакцина боюнча эч кандай маселе жок. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен дагы кошумча акча каражатын алып атабыз. Конкреттүү шарт план боюнчачы? Кандай дейсиз? Шарт боюнча. Яшура. Жалпысынан бизде аныкталган официалдуу түрдө андай жок оору. Жок, сиз жаңылышасыз. Же сиз чаманы билбейсиз, же маалыматыңыз жок. Бүгүнкү күндө айылдардан баягы мал баккан биздин тургундарыбыз кайрылып атат. Малдарыбыз яшура менен ооруп атат. Шарт болуп. Жөп жей албай калды, жем жей албай калды, кадимгидей температурасы көтөрүлүп атат дейт. Ыйлакчылар пайда болуп атат дейт. Бул биринчиден баягы биздин тамак аш коопсуздугуна, анткени дыйкандарыбыздын, мал баккан жарандарыбыздын баягы негизги бөлүгү ошо малга кармашат. Коопсуздук. Экинчиден азыр Россияда дагы билесиз да, кадимгидей илдеттер жүрүп атат. Ошонун аркасында бизге да коркунуч жаралып атат. Мен анда Бактыер Эркинович, министр орун басары боюнча кабар жок экен. Туура түшүнүп алабыз, балким сиздер маалымат башкандыр. Бир протокол тапшырма иретинде айтып коелу, министрликке кайрылалы. Яшура боюнча бүгүнкү күндө абал бар экен. Министрлик вакцинаны жылына 1 жолу кылат экен, баягы министрлик эмес, негизи бизде ошо ветеринар боюнча. Бирок ал өзүнүн таасирин бербей атыптыр. Малдар аябай ооруп атышат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кандай дарымен дарылаш керек, кандай процедура кылыш керек, ошол боюнча бизде бир маалымат берсин, 3-күnkү күнгө бизде жалпы жыйынга кирип мыйзам чыга турган болсо, ошондо келип туруп бир маалымат берсеңиздер. Башка суроо жок.